Саламатсың? Саламатсың. Тамағыңар татты болсын. Еліңізде намаз дейіңіздер. Намаз дейін болды. Qancha yıldan beri yaşaşıyorsunuz bu yerde? 10 yıldan beri yaşadım. 10 yıldan beri. Kimden aldınız öyle yerde? Afrika ayından algan bir invalidga bir jaran eken. Mümkünçülüğüm yok azыр salганга дегенден андан өз ара келишим менен алгам доверенность негизинде. Доверенность негизинде. Кызыл китеп менен сатып алдыңыз беле? Жок, кызыл китеп бул жакта эч кимде жок болчу анда. Телефон өчүрүп койчу. Болду, айта. Анан кандай алгансыз? Жөн эле биги кызыл китеби жок эле жерди алып алгансыз. Ооба, кызыл китеби жок, могу жердин баардыгы эле ошо мен сыяктуу эле доверенность менен алынган. Анан бул сиздин чыгарган кийинки чыгарган мыйзамыңызда 1-апрелде чыгарган жер мунапысы жөнүндө чыгарган мыйзамыңыздын негизинде мен акимиятка кайрылып ошол боюнча ошол сиздин чыгарган мыйзамыңыздын негизинде жаза алып келаткан бул жер. Тигилердикини эмнеге бузбайт, эмнеге сиздикин бузуп салды? Бул жакта Эки семьяны бузуп коюп, эки семья. Кошунам талашып буздуктан кошунам. Мен 2014-жылдан баштап жашап атам. Бул болсо 2017-жылы китеп жазатып келип алып, анан кийин ушул жер меники чыккыла дегенден мен муну экөөбүз чечпей сот чечсин. Ким жасап бериптир китепти? Ал жерге жазап бергендер тийиштүүлөрдүн баары кылмыш иши козголуп сотунда каралып атат. Бүт элек ал иш. Бүгүн да каралып атат. Ушул азыркы учурда да каралып атат. Ал жерде архитектура госрегистр ошол 2017-жылы ошол китепти жазагандардын баардыгы кылмыш иши козголуп каралып атат. Ошого карабастан бул жер меники деп эле болбой эле доогурун эле жарандык эме менен сотко берген. Ошону менен утуп алды соттон. Утуп алып эле анан кийин анын кызыл китеби бар бекен 17-жылы жасатып алган. Бул жер деген 17-жылы мораторий бар болчу. Айдоо багытын алдын 9-дон баштап мораторий. Кайсы кошунаңыз? Бул кошунаңыз? бул кошунам азыр. Чыкыргылачы, ким бар? Балдар, Эрбол чыкырып келелечи. Жок экен. Эч кимиси жок. Жок экен. Тилек деген квартальный да ушул эметкен. Ошол башында мен депутат айылдык кеңештин ошол мынакей биз деген китеп жазатып алдык. Анан кийин ушул китеп жазатып алган жерди сен бошотуп бер жосо түптүрүп салабыз деген да мени ошол квартальный да келип коркуткан. Коркуткандан мен айткам. Ошо квартальный, Депутат. Азыркы учурда азыр могу жерде анын да жери бар. Айылдык кеңештин депутаты, Депутат, айылдык кеңештин депутаты. Көп жылдан бери депутат. Айылдык кеңештин депутаты. Бул жерде мен да кичине түшүндүрүп берип койчу. Ушул жерде мен жашайм, мен дагы мына 10 жылдан ашты. Ушул айланада бир да кишиникинде чында кызыл китеби жок. Эч ким сала элекпиз. Багы жерди алганбыз, тамды салып жашап атабыз. Булар сыяктуу эле. Эми ушулардын арасынан таң калабыз да, ушу канча киши биз китеп ала элек. Биз деле билебиз да, мораторий жарыяланган 2009-жылдан бери. Андан сиз келип 21-жылы мына кол коюп ачып берип атасыз, жалпыга берилсин деп. Булар эле ушул атайын мына бу жердеги ушул өкмөттөгүлөр. Жанагы Тилек деген баланы айтып атпайсыз, квартальный депчи. Ошол именно ошол киришип туруп баарын булуткан ошол балада ошол жазатып мына өкмөттөн, госрегистрден, айыл өкмөттөрдө иштеген ошолордун баарын ошол 17-жылы китеп жазатып алып турат. Бизге бир кишиге китеп берген жок да, мына эл турат, баары турат. Ушунун арасынан ушул жерге именно могуга жазатып, эми мындай. Мен мына Атай ген прокурорду эриштип келдим. Таанышыңарбы? Тааныбайсыңар. Курмангул Зулуш. Атай силерден бир сыйра, бир принцип үстүнөн билебиз, уже билдик. Кандай болгон, эмне болгон дегендей. Анан кийин мен мораторийди жоюп, кызыл китеп бергиле дегенде бардыгына эмес. Кызыл линия деген бар, билесиңер, ошого кирип кеткен жерди ошол жерге салып алганга хоть эле өлтүрсөңөр да биз бере албайбыз. Анткени кызыл линия деген кызыл линия. Үстүнөн жогорку чыңалуудагы линия өткөн жерлер болот. Алдынан баягы связьдин кабелдер өткөн болот. Же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот. Андайларга бере албайбыз. Андайлар дагы бар. Андайлар араңарда бар. Алар сразу эле эсинде болсун, аларга бере албайбыз. Калган масса 90-95% аларга беребиз. Кызыл линияда эмес болсо. Бул жер жок беле? Кызыл линияда жок. Кызыл линияда эмес, бардыгында салынуу. Түшүнүктүү. Анда түшүндүңүз да сиз. Бул жерде мына 17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини дагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы? Депутатына карабагыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт бар мафиялашып кеткен да.
сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет. Алар кырышабайт этип мына ушундай ызы чууну жаратып атат. Бул бүгүн эле жаралып аткан ызы чуу эмес, илгертен бери келаткан ызы чуу. Ошон үчүн эч кимге карабай туруп жоопко тартасызбы? Ошол сот 17-жылы кайсы жылы сот карап чечип берип коюп атат бир тарабына? 17-жылы. Кызыл китепке азыр чечип берет. Азыр чечип берген 2020 жазылган документ менен 2022-жылы чечип берет. ноябрда, декабрда сот көзү сокур болуп калбаса көрүш керек да. Көрүп туруп бул 17-жылы алып атса, ал убакта мораторий болсо, сеники да жарабайт, мунуку да жарабайт деп туруп артка тебиш керек эле. Силерге извещение коюш керек эле правоохранительный органдарга. Же болбосо местный кеңешке мону туралагыла, жокко чыгаргыла мунуңар. Жок, туура эмес бул деп туруп ошончу керек эле. Значит, бул жерде сот дагы акчалуу болгон. Мунун да жоопкерчилигин карагыла. Анан мындай дагы болот да, Садыр ага кечиресизби? Бул жерге мораторий жарыялангандан кийин, кызыл китеп берүүгө уруксат берилгенден кийин кадастр, архитектурадан комиссиянын балдары келип буяка номер берип кетип атат. То есть мыйзамдуу жолу эми кетип барат да, былтыр сиз келип кеткенден кийин. Мыйзамдуу кетип барат, кызыл китеп жасатып алып, анан келип 17-жылда кызыл китепти көтөрүп чыгып атпайбы? Анан бул жерде Садырова мындай болот да. Ага ордо бүгүнкү күндө азапка баттык. Сиз келип кеткенден кийин үнүбүз сизге жетпей, жер саткан көпөстөр элди ушундай кыйнап, азапка салып, кызыл китеп ала албай атабыз. 15 миң түтүндөн 300 эле киши эле кызыл китеп алды. Бүт арестке коюп койду. Аким гана. Мен арестте болдум. Былтыртан бери акимсиң, а? Былтырдан. Баягы мен чогулушка келгенде бар белең. Ошондо мен бар элем. А эмне кылып атасыңар анан? Эмне кылып атасыңар буга? Эми азыр бүгүнкү күндө биз 20 миңге жакын арыз алганбыз бүгүнкү күндө. Анан ошо 5 миңден ашыгын азыр бүгүнкү күндө бара бир айлык илип келебиз да. Аларды биз мына өздөрү үймүйгүр номер берип чыктык. Бирок биз келип 300 эле кишиге алдык деп атпайбы кызыл китеп. Канчага бердиңер силер? Бул жерде баягы жерчилердин баягы мыйзам положение жазып койгон да, ошол макулдугу менен да биз өзүбүз тараптан архитектурный госрегистр биз райондукун бүт өзүбүздүн тармагыбызды бүтүп даяр кылып койдук. Бир 10 миңден ашыгына. Азыр ошол жердин ээлеринин макулдугу деген жер биздин колубуз байлап болуп ошо болуп атат. Кайсы жердин ээлеринин макулдугу? Ошол баягы үлүш жерлердин ээлери. Бүт ошондой берилип кеткен экен да. Биз бүгүнкү күндө кыйналып атканыбыз ошол. Бирок мына элдин алдында мына сиз берген тапшырманы биз башынан аягына чейин катуу күнү-түнү аткарып атабыз. Мына эл өзү да көрүп, биз ошол кол байлап койдук. Баягы мурун басып алганда үлүш жер болгон. Кимдин жерлери экен? Канча кишинин жери экен? Канча гектар? Бир нерсе айтып коеюнчу. Ассаламу алейкум. Бул жерге келгенде мен сизге чыгып айттым эле ошондочу. Жана жерчилер аркылуу берилсе булар кайра сатат депчи. Азыр ушундай болуп атат. Мына мен элдин атынан айтып коеюн сизге. Азыр бул жерде эл кызыл китеп ала албай атканыбыздын бир эле ток этер себебин айтып коеюн. Жанагы өкмөттөн чыккан положенияга ошол жерге 27-чи пунктка киргизип коюптур да. Жердин ээлисинин макулдугу менен трансформация болсун деп. Азыр бардык документтер даяр болуп, архитектурадан пызуларын да алып, баарыбыз алып, ошол жерге келгенде эле ошол 15 жыл мурун канча киши экен ушул жерде? Мына жерчилердин фамилиясынан бери айтып Азыр коеюн. өзү 15 миңдей. Жок, 15 миңдей ал басып алып салып алган кишилер жашоочу. Мен жерлерди айтып атам, жерди. Жер Бирөөнүн 10 гектар жери, бирөөнүн 100 гектар жери. 900дан ашыраак гектар. Общий биздин район боюнча 1618 гектар. Ошонун 900 гектардын ашыгы 15 миң түтүн ушул агордон өзүндө турат, өзүндө турат. Эми мага айтты, ушул 9 миң гектар канча кишинин жери болгон? 9 гектар. 9 гектар ошол 12 миңден ашыгы үй салынып кеткен, 2 миңден ашыгы 15 миң адам. 15 миң адам. Ошондон фундамент. Канча хозяин болгон ушул жерде? 85 адамдай. 85 адам. Буларды биз муну айтып, булар менен жолуктурдум да. Аларды чакырдык, бетме-бет отурдук. Анан кийин айттык, мына жерлерди мына силер ушуну алыпсыңар, эми сатыпсыңар, эми бергиле. Мына бүгүнкү күндө токтоп турула. Ошол убакта ошол 85 киши сатты беле ошол жерин. Басып алдыңыз, значит болду, акча төлө деп акчаларын алганбы, же алган эмес? Алган эми саткан. Баардыгына сатып алган. Бир да киши захват жок. Баары бүт сатып алган. Алар мындай кылып атат Садыр болду. Азыр жашыл китебин госрегистрге барып, мен жумумдан ажырап деген арыз жазып келген. Мен жазбайм деп атат. Болду, түшүнүктүү. Значит 85 киши мурдакы баягы үлүшүнө тийген кишилер да. Алар силерден акча алган баары. Ал үлүштүн ээлери мен тактап айтып коеюн. Үлүштүн ээлеринен жана жер саткан аялдар. Саналуу эле бир 10дой аял. Алар купили продажа кылып сатып алган. Сатып алып элге саткандагын азыр ошол сиз айткан жана колхоздун правоприемниктери эмес. 17-чи пункт жокко чыгаргыла. 27. Ошол пункт жокко чыкса эле эл бүт алат байке. Сразу эле баарын организация этип жокко чыгаргыла дагы
күнөөлүүлөрдүн бардыгын могу жердеки жанакы бир кишиге 2 неме саткан, жер саткан, 2ден 3дөн саткан бардыгын жоопко тартылат. Качан гана ошолорду жоопко тартасыңар, ошондо ушундай ыз чуу токтойт. Жоопко тартпай, кол ирисине тартат болуп защита кылып карабай койсоңор, ал уже дагы кете берет. Туура. Азыр Бул бузулган. айтпайм, айтпайм азыр. Анан мына азыркы бүт кызыл китеп алып айткандар боюнча уруксат берип 4 күнгө чейин биз тактап сизге так маалымат кайда. Эмне себептен берилбей атат, ким алыш керек. Жок, мына түшүнбөдүм. Бизде такталган ага. Дегел бере албай аткан. 27 пункттер жокко чыгарсаңыз берет. 300 Эми анда биз жокко чыгарып беребиз. Баягысын мен аны билген эмесмин да, ошол типтеги ээлердин алгыла дегендей. Эртең жокко чыгарып беремин. Немедиленно калган 15 миң кишинин баарына берилет. Только кызыл линияга кирип кеткендерге бербейсиңер. Алар 1000 адам бар. 1000 адам бар. Эми ошол 1000 адамда ызы чуу чыгарат. Аны туура түшүнгүлө бере албайбыз. Бир нерсе айтып коеюн силерге. Жана десятка линиянын боюнда үйлөр салынганда, үйдү салып бүткөндөн кийин частный компаниялар, мен сизге айтып коеюн. Сиз айтып атпайсызбы, мамлекетке өткөргүлө линияны деп. Мына кварталдар частный компанияларды алып келип, элдин линиясына, ошол элдин үйүнүн жанынан десяткалар тартып салган. Азыр ошол десятканын жанындагы красный линияга кирип калган да. Ага эл күнөөлүү эмес да. Ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин частный компаниялар келип десятка линиялар тартып салган. Частный компаниянын кандай? Мына частный компания өткөрөбүз деп Азыр жанагы десятканы алып бул высокий эмес, десятканын алдында. Биз багы сиз келип кеткенден кийин жолду салуу боюнча жолду кеңейтиш керек болгондо, биз эми ошол калган биягында үйлөр туруп калган. Бирок жол салыш үчүн биз ошол линияларды мына үй тарапка жылдырдык жолго. Ал эми ал жерде азыр биз мына десятка өтүп атат. Ал жерди бияка жылдырайлык десек жолго чыгып кетет. Бияка жылдырайлык десек ар бир менчиктин үйүнө кирип кетет. Ошон үчүн жерибиз болгон жерине коюлган бул нерсечи. Муну эл баягы неме чыгы элек кезинде эл өзү Жок, оң тарабын пад бизнес деп сатып бергенде жол местасын. Кезинде ошондой кылып койгонбуз. Бүгүн азыр ошол күндө жана 1000 деген киши именно ошол десятканын алдында турат. Эми ал азыр десятканы жок кылалык десек, анда светтен кургала турганбыз. Бияка жылдыралык десек, жолдобуз. Биягына киргизелик десек, үйлөргө кирип кетип атат. Ушул дагы бизде абдан тупикке такып атат, жана 1200 адамдын айласын кетип турганда ушул болуп атат да. Эми десятканы башка жактан алып кетелик, башка жакка коелук десек, кое турган башка жеринде жер жок. Балкин бар биритип мындай. Немеге Минэнергияга бул кайра кылганда биз айттык, эми буну Минэнергия чечип берет деп. Минэнергияга айттык, алар положениеңер барбы? Ушул астына түшүп канча? Эгер бергиле, эгер рұқсат берсеңер, биз аны чечим чыгарып беребиз деп аларга жөнөткөнбүз. Эми алар чечпесе биз чече албайт экенбиз. Минэнергия боюнча биз текшергенбиз, маалыматты мен берейин сизге. Баягында сиз тапшырганда бүт текшерип чыкканбыз, азыр мен эсимде жок да. Ушу красный линиялар боюнча бүт ар бир үйдү карап чыкканбыз. Сиз мага барсаңыз да керек да, чоң таанып. Анан таанып атам да. мен Курмангул Токторбаевичтин балдарыңыз келип текшерип атат. Барды. Эл абонент болуп акча төлөп аткандан кийин ошол десятканы сипка белгилелеп тартып койсо болот да. Жок, балансыга өткөрбөй атпайбы? Мисалы Север Электро келип атат, рахмат. Президенттин тапшырмасы менен бул жак элдин, мен айтып берейин. Бул жакты 25 миң жолу эл тартканбыз да, элдин менчиги да. Анан ушуну Север Электро келип, энергия холдинг начальниги да келди. Президенттин тапшырмасы мамлекетке алалы десе, кээ бир кварталдар бербей атышат. Анан мындай туртуңуз эми. Анан экинчиден Садыр Нуркожоевич бир айтып коеюн, жолду да мен сизден суранган элем, элдин атына рахмат, асфальт жолубуз түштү. Анан ушунун эки чекесиндеги тротуарны азыркыга чейин бүтүрбөй, азыр көппесең болот. Топурактарын таштап, кайдагы бир подрядчик фирмаларга мынакей 1 жылдан ашты элге недопусту, жеп тротуар жок. Анан мен баса берип коеюн, десятка боюнча. Могу оң тарабындагы мурдагы ошол жерчилер менен кварталны аралаштырып, жол болуп аткан местен пад бизнес деп сатып берген. Азыр көрсөңүздөр болот. Себеби ошол пад бизнес жерден десятканы качырып туруп, булар элдин чекесине тартып салган да. Буну катуу көзөмөлгө алсаңыздар болот. Анан сен эң биринчи туранарыбыз элдин азыр ушу көйгөй жетип бүткөн эле көйгөй жана 27-пунктты жокко чыгарып берсеңиздер, эртеден баштап бүт даяр алабыз кызыл китепти. Хорошо, жана пад бизнес деп саткан жерди карагылачы, карап туруп, действительно ошо жигит айтып аткандай болсо, кайра наоборот тиягынан эме алсын. Урматтуу Садыр Могу жер эч кимдин менчиги болбойт. Биз сүрдүрүп салган кишини чакырсак келбей атпайбыз, жок экен деп. Анын да менчигин өтпөсүн, тескерисинче жоопко тартасыз аны. Эмне үчүн мораторий убакта жасатып алган, подделка документ. Ким жасап берди? Алардын баарын соттук ошо жоопкерчилигин карагыла соттун.
Эмне үчүн сен көрүп туруп ушуларга бир жагына чечип берип атасың? Экөөнү тең анын юритечи керек эле. Кызыл китепти дагы кайра артка айдап коюш керек. Сот карап атат да, көрүп атат. Ал билет да законду. Сурана 27 пункт жокко чыгарып бериңиз. Ошол тосуп атат. Азыр бузулганы Биз баягы биз сунуш бергенбиз да. Ушул баягы положение мыйзамга кайсы сунуш бергенбиз. Ошол тезирээк бүтүрүш үчүн аяка жеткен сизге жеткенс ошону карап берсеңиз. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип 27 пунктты жокко чыгарып беребиз. Немедленно бүт баарына кызыл китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Биз сунуш бергенбиз. Если керек болсо, неме бергиле аларга? Тех паспорт берип тургула үйүнө, жөн гана, кызыл китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун аны. Анан кийин маселе чечилгенден кийин аны чечебиз. Кызыл линияларга бербей. Мектеп боюнча калганын баарына бергиле. мектеп боюнча Билем ал мектеп боюнча салабыз мектептин аягына чакырып.